Assalamu alaikum urmattуу Tez Xabar kanalının görүүчүлөрү, кадырман мекендештер. Урматтуу Кара Суу шаарынын жана Кара Суу шаарына келген меймандар. Биздин бул чыгарылышыбыз Tez Xabar каналында сиздер үчүн өтө пайдалуу маалымат болмокчу. Айрыкча аял кишилер жана тигүүчү цех иштеткен биздин бизнесмендер үчүн пайдалуу болмокчу. Андыктан биздин каналды көрүп туруңуздар. Биз бул чыгарылышыбызда Кара Суу шаарындагы тигүүчү машиналарды жана тигүү цехинде керектелүүчү жабдууларды сатуучу атайын магазин боюнча, дүкөн боюнча маалымат бермекчибиз. Андыктан биз менен болуңуздар. Бул Кара Суу шаары. Мына бул көчө өзүңүздөр билгендей интернаттын көчөсү. Анын жанында мына Мегаком, Эко Исламик банк, Ассудайс тур компаниясы жайгашкан. Мына ушул ишканалардын жанында эле Кара Суудагы байпактарды дүң баада сатуучу контейнерлер бар. Мына ошол контейнерлердин маңдайында Ленин көчөсүндө жайгашкан Евроазия деген базар бар. Евразия базарын жакшы билесиздер. Бул жерде соода жакшы жүрөт. Мынанда сыртында рекламалары дагы илинип турат. Тигүү машиналарынын үйү депчи. Евразия базарына кире беришиндеги главный ходдон сол жактагы эшик менен кирсеңиздер, мына эшик менен ушул дүкөндө биз сиздерге айта турган, көрсөтө турган тигүүчү машиналардын жана запчастардын, бардык жабдуулардын бардыгы ушул дүкөндө экендигин азыр көрөсүздөр. Рекламасын көрүп турасыздар. Мен акырында телефон номерлерин сиздерге жарыялап коймокчумун. Андыктан бул жерде сатуучу жигиттер азыр бизди күтүп турат. Биз сиздерге толук маалыматты алардан алып беребиз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Тез Xabar каналынын көрүүчүлөрү буюрса сиздин дүкөнүңүзгө келди. Биз негизи көптөн бери угуп жүрчүбүз. Кара Сууда айрыкча Евразия базарынын кире беришиндеги оң жакта ушундай тигүүчү машиналарды сатуучу жана жабдууларды, запчастарды сатуучу магазин бар деп. Көпчүлүк биздин көрүүчүлөр, айрыкча аялдар жана тигүү цехтерин иштеткен бизнесмендер көп сурайт да бул маалыматты комментарий аркылуу. Ошон үчүн биз атайын сиздин дүкөнүңүзгө келдик. Дүкөнүңүздү жана запчасттарды, тигүү машиналардын бааларын айтып бергенге даярсызбы? Даяр. Анда баштайлы. Караңыздар, дүкөндө бардык нерсе бар экен. Негизи бул дүкөн сиздердин ишканаңыздар кайсы дүйнөлүк белгилүү брендтердин представительствосу болуп эсептелинет? Кытайлардын. Кытай, Баую да? Мына сыртта жазылып турат. Most popular brand China депчи. Бул Кытайдагы эң популярдуу брендтин официалдуу өкүлчүлүгү экен. Кыргызстанда. Демек түшүнүктүү. Анда баштайлы. Жакиден баштайт окшойбуз, а? Бар. Жаки Йоке. Булар жаңы. Булар жаңы. Жаңы. Канча сом ушулар? Йокеси 15 миң сом, Жакиси 30 миң сом. Наркысы? 30 миң сому. Мына 30 миң сом. Калың тиге турганда. Калың тигет. Йоке? Бул материал тигет, көйнөктөргө. Түз тигет, булар? Түз тигет, Педалдары бар. Бар. Электрический. Электрический. Мына жерден өчүрүп жандырат, Демек түшүнүктүү. Сиздер Йоке менен Жакини көрдүңүздөр. Бул кийинки машина кандай? Бул занавескаларды чекесини гүлдүү кылып күйдүрүп бере турган машинка. Занавесканын чекелерин. Мынандай кылып гүл түшүрүп берет турбайбы? Şu мынандай ана. Шулары гүл түшүрүп берет экен. Астында мынандай каражаттары, моторчиктери бар жогу бар экен. Өзүнүн компьютер сыяктуу процессорлору бар экен. Канча мощность менен иштейт, эмнелерди көрсөтүп турат, бардыгын ушул жерден наблюдать этип турсаңыздар болот экен. Бул канча сом? Бул 70 миң сом. 70 миң сом, Стол, комплект. Комплект. Түшүнүктүү. Кийинки Ямато экен. Ямато фирмасыны жакшы билесиздер. Көпчүлүк тигүүчү цехтерде ушул Яматоны көп колдонушат. Бул канча сом? Бул 18 миң сом, компьютерный моторду. 18 миң сом. Ремен менен иштейби? Да, ремен. Ремен менен иштейт экен. Мына караңыздар. Түз тигет, бул? Түз тигет. Андан кийинкиси, бул канча сом? Бул дагы Ямато, бул пол автомат, без ремен иштейт бул. Бунусу 19 миң сом. 19 миң сом. Демек түшүнүктүү. Эми мына эмне деген фирма? Бул Маги деген фирма. Маги да? Маги фирмасы дагы Кытайдыкыбы? Кытайдык.
Кытайдын оригиналы деп уккам мен. Демек түшүнүктүү. Бул канча сом турат? Бул 19 миң сом. 19 000 сом, да? Ооба. 19 000 сом. Бул ремен менен иштебейт экен, а? Без ремен. Без ремен. Демек түшүнүктүү. Анда мынау Яматага кайра келбейли? Бир тигип көрсөтпөйсүзбү? Материал турат экен, а? Ana şu hazır mı? Кана? Көрөлүчү? Tigişi, bezu, işte Кайтарыңызчы? zakrypte verip işletseniz olur. Жакшы экен, а? Bu tek isteyip. Тегиз тигет экен. Skores büyük baskısanız болады. 5 шумный экен, да? 5 şunu ya. Магини биринчисин көрсөттүк, эми Jack. Jack F4'de yardım. Jack F4. Aa. Мына ал жерде метрдин немелери дагы көрсөткүчтөр да бар экен, да? Opa. Jack F4 канча турат? Bu 20 bin sonu. Бул дагы без ремен экен, а? Aa bezireme. 20 000 сом. Пол автомат. Жакшы баада экен. Мына ылдый жагын караңыздар. Андан кийин Baoyu'га келдик. Эң популярдуу жана сиздерде бул Baoyu маркасындагы тигүүчү машиналардын да түрү көп экен. Биринчи ушудан баштайлы. Бул канча сом? Bu 22 bin sonu. 22 000 сом. Мынау столдору да бири-биринен айырма берет экен, түшүнө. Kichine pişirma болады. Andan keyin buldardı Baoyu firmasının garantiyasi 3 yıl болады. 3 yıl. But sapçastары бар. 3 жылга гарантия бересиздер. Гарантия дегенде гарантиянын ичине эмнелер кирет? Бузулган учурда оңдоп бересиздерби? Motoru, электрический таман, и насос, центральный вал, шундайлар кирет. Бул да цифровой. Цифровой өтөп баскысаңыз болот. 5 шумный, да? Бул дагы 5 шумный. Кана? Мына тигип көрсөңүз болот. Педалды басыңызчы? Светилин өчүрүп. Демек, Baoyu 3 жылга гарантия берет экенсиздер. Ал эми мынау буга чейинки Yamaha, Jack, Magini көрсөттүк. Булардын гарантиясы кандай? Булардыки 2 жыл гарантия. 2 жыл. Мына ошондой эле шарт да. Түшүнүктүү. Анда Baoyu'нун кийинкисини көрөлү. Бул автоматы бул. Автоматы. Тигеткенде өзү автоматически закрепке берип, мына тигет. Тигип кеткенде дагы закрепке берип, лапаны көтөрүп. Өзү, а? Мына. Өзү жиптен үзүп коет. Өзү жипти үзөт экен. Өтө жакшы. Мына компьютеринде эмнелер көрсөтүп турат? Бул цифровой, шу закрепке бергенде жипти үзүштү, скорость өтөп пас кылышты. Бардыгын ушунда көрүп турса болот. Бардыгын көрүп турса. Бул канча сом? Бул 35 000 сом. 35 000 сом. Эми ушул жерден баннер илинип турат, мына Eco Islamic Bank аркылуу кредит алса боло тургандыгы боюнчачы. Бул боюнча эмнелерди айта аласыз? Кредитке алса да болобу? Ооба, кредит беребиз ушу боюнча. Через Eco Islamic Bank, Молбулак аркылуу кредитке берилет. Кредитке берилет. Түшүнүктүү. Анда сиздер Eco Islamic Bank аркылуу дагы баягы кредит алуу жолу менен сиздер тигүүчү машиналарды алсаңыздар болот экен бул дүкөндөн. Эми кийинки Baoyu'ну көрсөтөлү. Бул четырехнитка оверлок. Оверлок. Оверлок деген эми мына чекесин мындай кылып бүгүп тиккен да. Мында тигип көрсөтө аласызбы? Мынасын тигип көрсөтөм. Наркысына? Мына. Айырмасы жок булардын. Айырмасы şu bir jip менен айырмалат. Тигишинде. Мына жерден свет да берип турат экен, а? Ооба. Бул дагы пол автомат беззвучный. Пол автомат беззвучный. Канча сом турат? Бул 30 000 сом. 30 000 сом. Тиги чекедеги канча? Бул 35 000 сом шагающий. Шагающий дегени кандай болот? Калың нерседе. Калың жана узак тиге да? Мына кожа турат го. Көрдүңүздөр? Кожалар тиге турган. Тигүүчү машина экен. Мынамыз кандай? Бул распашивалка деп коет бул. Универсальный. Универсальный. Беркада кылып иштетсеңиз болот, и просто распашивалка кылып иштетсеңиз ham болот. Бул дагы пол автомат. Пол автомат. Канча сом турат? Бул 45 000 сом. 45 000 сом. 45 000 сомго жараша функциясы бар экен. Эки түрдө тигибет. Түшүнүктүү. Анда мына жерде дагы турат. Мына боюнча эмнени айтасыз? Бул кайсы? Петля деп коет бул машина. Петля. Бул да Baoyu же? Baoyu бул да. Baoyu. Бул эмне кызматты аткарат? Бул
Өтө чоң машина экен. Петли açıp berет, ызмаларды açıp берет. Баягы түймөнү өткөрө турган жер да. Топчунун açıp берет бул. Топчунун түймөнүн ордун ачып бере турган. Бул канча турат? 120 миң сом. 120 миң сом. Мына канча? Бул 100 кол оймалар тиге турган, зигзаг кылып тиге турган машинка. Бул 50 миң сом. 50 миң сом. Реме менен иштейт экен, а? Реме менен иштейт ул. Наркычы? Уян бирдей. Экөө бирдей эле. Демек биз стол үстүндө турган тигүүчү машиналарды сиздерге көрсөттүк. Эми мына витринада да турат да. Булар кандай? Буларда Бул жерде Яматасы бар экен. Мына ол не деген фирма эле? Ямажия. Бул канча турат мисалы? Тамбурный деп коет, бул 35 миң сом. 35 миң сом. Тупикалчы? Тупикал 19 миң сом. 19 миң сом. Кайсари? Бул 18 миң сом. Реме менен экен, а? Мына бул эмелерди каалаган столго орнотуп алса болот. Болот. Столдары бар. Столдору да өзүнчө сатылат, а? Бул столду кошпогондо баасын айтып атасызбы? Жок, столдун комплект. Комплект, демек түшүнүктүү. Жак баягындай эле. Бул сүйлөй турган машинка бул. Кантип сүйлөйт? Бул F4'nin A4 деген модели автомат бул. Наркысы пол автомат, бунысы автомат. Түйүнмелерни кнопкаларын басканда сүйлөйт ол. Үн чыгып турат, а? Үстүндөгүлөр кандай? Өтөдөгүлөр подарочный, бытовочный, учебный машинкалар. Японскийси, булар бардыгы 4 японский, мынасы кытайский. 8,5 миң, 11 миң, 12 миң, 13 миң ошондой. Подарочный деңиз? Подарочный машинкалар. Түшүнүктүү. Бул бир аз эмелер арзаныраак типтеги машиналар экен, а? Домашний машинкалар. Ылдыйындагылар кандай? Ылдыйындагылар спец машиналар. Спец машиналар. Мисалы мына эмне кызмат аткарат? Бул 3 строчка тигет. 3 строчкалар деген. Түз, а? Түз 3 строчка тигет. Мынасы 2 строчка тигет. 2 строчка тигет. Бул канча? Строчка поворотный. Бул 50 миң сом. 50 миң сом. Мыналчы? Бул 55 миң сом. 55 бул дагы 100 кыл тигет. Баягы көргөнүңүздүн автоматы бул. Пол автоматы. Без реме иштей турган. Мынанын өтө бурагычтары көп го, баягы музыкальный эмеге окшопчу, усилительге окшоп бурагычтары көп экен. Бул Adidas неменен 3 та полосасын тиге турган машинка. Резинканы тиксе болот. Мына ийнелери да көп экен, караңыз. Катар турат ийнелер. 1 2 3 4 5 6 ийне турат. 12 ийне салсаңыз болот. 12 ийне, 12 катар теге ошол. Мына жиптер ушулардан өтөт да, бүт. 24 та жип түшөт. Мына тешиктер бар экен, мына жерде бүт ушул жерден өтөт экен. Бул канча турат эми? Бул 120 миң сом турат. 120 миң сомдук функцияны аткарат экен да? Түшүнүктүү. Мынасычы, бул Ямата экен. Булар распашовка, Яматанын комплекттери. Бул канча? 40 миң сом булар. 40 миң сом. Мына эки кичинен айтыңызчы. Аверлоктор булар 26 миң сом. 26 миң сом. Демек аверлокту 26 миң сом тегерегинде 30 миңге чейин алса болот экен, да? Түшүнүктүү. Эми биз сиздерге бир аз башкачараак аппараттарды көрсөтөлү. Сиздерде мына бул аппараттар дагы турат азыр. Менимче мына бул баягы пресс үтүк да. Көйнөктөрдү же футболкаларды коюп туруп, баягы мончокторду, наклейкаларды ысытып жабыштырат. Мисалы ушул канча турат? Бул 20 миң сом. 20 миң сом. Баягы шилкография иштеткен башкача аппараттар. Ал башкабы? Ошого окшош. Ошого окшош бирок. Бул 20 канча дедиңиз? 20 миң сом. 20 миң сом. Наркысычы бул метр баягы квадраты гана башкачараак. Размерге карап бул 18 миң сом. 18 миң сом. Бул 18 миң сом экен. Жакшы эле. Ал эми мынанда баягы калың көп кабаттуу материалдарды бирдей размерде бычкандан кийин баягы сызым менен кесип бере турган аппарат, бул резка. Резка. Мына бул бычагы да. Ошо бычак. Бул канча сом турат эми? 21 миң сом. 21 миң сом. Өтө көп баягы шым, көйнөк калпактарды чыгарган швейный цехтер ушул каражатты иштетет да. Демек түшүнүктүү. Биз сиздерге бул аппараттарды көрсөттүк. Эми кошумча жабдуулар жана запчасттар боюнча эмнелерди айта аласыз? Кошумча эмнелер сатылат сиздерде? Бардык нарсасы бар. Швейдиге, чеберлерге неме керек болсо бардыгы бар. Чеберлердин бардыгы. Мисалы бир чекеден айтыңчы, может биздин швейный цех иштеткен тигүүчүлөрүбүз азыр көрүп эстеп калар дагы, сизге кайрылаттыр. Чекеде турган линейкалар экен, ал бычканда керек болот, ооба. Ушу 3 тоголок кылып бычканга керек болот. Анын бер жагында эмне?
Ular elektrik matalkalar bular. Маталкалар. Алар канча турат? Ular 1000 сом турат. Мына бочка буга эмне Ular куйду? ütüktар bular. Бул үтүк баягы буу чыгарып турат да. Бул канча Son турат? sektörge işleyip. Ular 4,5 bin 5 bin. 4,5 миң 5 миң сом. Мына жакта дагы кошумча каражаттар турат үстүндө. Булар да эмнелер? Elektrik rezektardan razmerleri. Размерлери. 4 bin 5 bin 5,5 bin 6,5 bin turat. Üstünde turganдар, Ооба. Анан үтүктөр бар экен. Үтүктөр боюнча айтыңызчы. Как раз мына швейный цехти иштете турган үтүктөр экен. Ооба. Домашнийге дагы болот, цехтарга дагы болот. Ütüktün en kichkina razmeri 2,5 bin сом, 3 bin сом турат. Демек түшүнүктүү. Калганы бүт майда чүйда May, say, iğne бардыгын неleri бар. бүт запчастар бар. Мына караңыздар, урматтуу бизнесмендер, тигүүчүлөр, бул дүкөндө негизи запчасттардын бардык түрү бар экен. Эгерде сиздердин үйүңүздөрдө же болбосо цехте иштетип жаткан тигүүчү машиналарыңыздардын бир жери кылт этип кичине бузулган жери болсо, мына бул каражаттарды, мына бул запчасттардын бардыгын сиздер келип ушул дүкөндөн арзаныраак дүң баада жигиттерге кайрылып алып кетсеңиздер болот экен. Мен сиздерге эң аягында керектүү телефон номерлерди жана башка маалыматтарды айтып коеюн. Мына жерде визиткасы турат жигиттердин. Анан ар бир алган товарыңызга мындай гарантийный талон жазып берет. Телефон номерлери менен Мухаммед Али деген балдар иштейт экен бул жерде. Сиздерге ушул гарантийный талонду толтуруп, бүт шарттары жазылып, анан печат басып кол коюп берет экен. Туурабы? Мына бул жерде эң керектүү маалымат сиздерге айтылып жатат. Баүйүнүн официальный представительство экендиги көрүнүп турат. Сиздер төмөндөгү телефон номерлерге байланышсаңыздар болот. 0779 19 02 00 0557 55 02 00 телефон номерлерге чалып байланышып, WhatsApp аркылуу дагы бул дүкөндүн сатуучу администратор жигиттери менен байланышсаңыздар болот. Сиздер Тез кабар каналынан Кара Суу шаарындагы Евразия базарынын жанындагы тигүүчү машиналарды жана швейный цехте иштетүүчү каражаттарды сатуучу дүкөндү көрдүңүздөр. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Тез кабарды гана көрүп, Тез кабарды сүйүп, Тез кабарды күтүп, плас басып, комментарий жазып, бизди гана көрүп туруңуздар. Ассаламу алейкум. Болуптур анда, жигиттер, аман болгула. Буюрса Тез кабардын көрүүчүлөрү сиздер менен байланышат. Биз кайттык.